Саламатсыздарбы биздин YouTube каналдын көрөрмандары. Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды угуңуздар. Саламатсыздарбы YouTube көрүүчүлөр, мен саясий серепчи Калдарбек. Туугандар, мынакей Камчы Көлбаев жөнүндө суроолорго аябай жооп таба албай кыйналгандар көп болуп атат. Камчы Көлбаевдин темасынан көтөрүлдү. Себебин өзүңүздөр билесиздер. Президентибиз Садыр Жапаров ошол УКМК реформа жасап, Камчы Кыдырчаевич кетиргенден кийин мынакей анча мынча адамдардын чыныгы жүзү ачылды. Ушул Камчы Көлбаев өлтүрүлгөн, өзүңүздөр билесиздер, жана ошондой эле анын 1 миллиард долларга жакын байлыгы кайда экенин суроо жаратып жатат. Көптөн адамдар кайрылуу жасап жатат. Видео аркылуу аны өзүңүздөр көрүп жатсаңыздар керек. Камчы Көлбаевге таандык болгон 1 миллиард доллар акча жана ошондой эле башка имущество бар, квартиралар, үйлөр, домдор, машиналар кайда, мамлекеттин казынасына түштүбү же бир адамдын чөнтөгүнө түштүбү деген суроолор пайда болуп жатат. Туугандар, бул видеолорду көрүп жатабыз. Себеби дегенде өзүңүздөр билесиздер, Ташиев кызматтан кеткенден кийин Эду, Дангим, Вазелин, Пито ошогон акмактар кармалган. Мынакей Эду деген адамдын үйүнөн 36 миллион доллар чыгыптыр. Туугандар, 36 миллион доллар деген бул бизнесмен Салымбековда деле жок болсо керек үйүндө. Бул адам кандай түшүнсө болот? Жана ошондой эле ошол Эдуга тиешелүү үйдөн, туугандар, Камчы Көлбаевге таандык болгон автоунаа чыгып жатат. Бул дегени Камчы Көлбаевдин байлыктары ошол бир адамдын чөнтөгүнө түшкөнбү деген дагы суроолор жарап жатат. Жана ошондой эле Камчы Көлбаевдин өлүмүнө ким күнөөлүү деген дагы суроо коюлуп жатат. Туугандар, ушундай видеолор тарап жатат азыркы учурда. Өзүңүздөр дагы көрүп жатсаңыздар керек. Азыркы учурда президентибиз Садыр Жапаровго рахмат айтышыбыз керек. Себеби дегенде мынакей президентибиз ушундай реформа жасаганда УКМК кыйла бизнесмендердин канын соруп өздөрүн кудай сезе алган экен. Мынакей лакап аттарын көрсөңүздөр көтүңүздөр түшөт ачыгы. Мынакей органда иштегени менен мынакей элдин тагдырын ушулар мыйзамдуу ОПГ болуп алгандыгы аябай өкүндүрүшөт. Погончон ОПГлар аябай өкүндүрдү, туугандар. Анан мен президентибиз Садыр Жапаровдун саясатын колдоймун. Мынакей ушул жаатта эгерде мындай реформа жасалганда Кудай билет дагы канчалаган бизнесмендердин каны сорулмак, канчалаган энелердин көз жашы ыйламак. Өтө өкүнүчтүү, туугандар, өтө өкүнүчтүү. Азыркы учурда мынакей мамлекеттин погонун тагынып, мамлекеттин тагдырын ошол акмактар жаман көрсөтүп, канчалаган адамдар камалып жаткан болчу, туугандар. Ошондуктан сиздер деле оюңуздар жазып коюңуздар. Камчы Көлбаевдин байлыктары тууралуу жана ошондой эле, туугандар, көптөн адамдар азыркы учурда видео кайрылуу жасап, Ташиевди жамандагандар толтура болуп атат. Камчы Ташиевдин байлыгы дагы текшерилсин, канча акчасы бар, чет мамлекетте канчалаган үйлөр бар деген дагы суроолор коюлуп жатат. Бул нерсеге президентибиз Садыр Жапаров барабы, барбайбы, аны Кудай өзү билет. Бирок президентибиз азыркы учурда туп туура жолдо, биз президентибизди колдойбуз, туугандар.